Çevrem жоғалып, Тирик болса да алса, тапалабыз да алса. Мыйзам чегинде көрсөтүлгөн бардык иш-чаралар жүрүп жатат. Кырларды ошоктон карай бериш керек. Экөөң сай менен полный. 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрь күнү саат 12:40 чамасында мектепке чыгып кеткен. Бирок ошол күнү окууга барган эмес. Сумаяны айрымдар маршруткада түшүп кеткенин көрүшкөн. Атасы Өткүрбек Сулаймановдун айтымында ошондон бери кызы дайынсыз. Жолда мектептен чыгышымга аялым чалды. Аялым чалып, Сумая мектепке барып аптыр деди. Деген уже духум түшүп кетти. Сразу эжесинин алдыга бардым, октоочусун. Сурасам, мен ооруп калып экен деп ойлопмун. Күн келбеди деди. Ашандан ошу сааттан бери издеп атабыз. Жалал Абад облусунун Сузак районунда мектепке кеткен боюнча дайынсыз жоголгон 9 жаштагы Сумая Хасилжанованы жүздөй ыктыярчы издеп жатат. 6 күндөн бери дайыны чыкпай жаткан кызын табууга ата-энеси жана милиция коомчулуктан жардам сурады. Күчөм калбады, издеп, куда алса колду түшүрмөйбүз баска. Но издеп атабыз, ош күндөн бери издеп атабыз. Элге ham рахмат, бир 300-400 адам издеп атат, көргөн болсоңор керек. Бүт барыбыз издеп атабыз. Эми Алладан сурап атабыз. Чыгып калсын деп сурап, кечеси күндүз сурап атабыз. Силардан сураны түшүп, көргөн билгендер болсо, мындай кичине бир мындай илинип калса да, Кудай кааласа тирик болсо да алса, тапалабыз да алса. Сумая каякта экени азыркы учурга чейин белгисиз болуп жатканына байланыштуу Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жергиликтүү 100дөн ашуун тургундар менен биргеликте издөө иштерин жүргүзүүдө. Жарандарга Сузак районунун борбордук бөлүгүндөгү аянтчада Сумая тууралуу маалыматтар берилди. ыраазычылык билдиребиз. Чечте багы жарандык өзүңөрдүн милдетиңер, адамгерчилик мамилеңер менен Милиция кызматкерлери жалгыз өздөрү ата-эне бүт туугандар менен кошо издөө иштерин жүргүзгөн. Андан кийин коомчулуктан жардам сурап, 100дөн ашуун ыктыярчылар келип, алар менен биргеликте ар кандай бир шек жараткан аймактарды толугу менен кыдырып, издөө иштери жүргүзүлдү. Андан кийин дагы ыктыярчылар баягы топтобу менен келип жардам берип атышат. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери тарабынан тийиштүү ыкчам иш-чаралар көрүлүп, ошол кыздын жүргөн жерин аныктоо боюнча мыйзам чегинде көрсөтүлгөн бардык иш-чаралар жүрүп жатат. Издөө иштери уланууда. Учурда Сумаяны издөө иштери Ош облусунда уланууда. Ыктыярчылар тарабынан сүрөттөрү илинип, издеп жатышкандыгын билдиришти. Азыр биз достор Ош областындабыз. Оштун шаарларына, ошентип көчө-көчөлөргө жарматып атабыз Сумая кызын. Өзгөчө белгилери: бою 120-130 см, өңү кара тору, чачы кара, кыска, кашы, көзү кара, арык чырай. Кийген кийимдери ак түстөгү жоолук, ак көйнөк, боз түстөгү жемпер, көк түстөгү куртка, кызгылт түстөгү бут кийим. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 99 өспүрүм дайынсыз жоголгон боюнча арыз түшкөн. Анын ичинен 98 бала табылган. Учурда 9 жашар Сумая табыла элек. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.